Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Бүгін біз birinci сабағыбызды баштардан мұрын тамғалардың ооздогу чыгыш ордуларын үйрөнөбүз. Биринчи эле эриндерден баштасак, эриндерден чыгуучу тамгалар вау, ба, мим жана фа. Ал эми вау, ба, мим эриндер жармашкан, жармашпаган абалда, вау жармашпаган абалда окулат, ба эриндер жарылган абалда окулат, мим эриндер жармашкан абалда окулат. Фа тамгасы маңдайдагы үстүнкү тиштин ылдыйкы эринди тиштеген абалда окулат. Фа тамгасы, фа деп чыгат. Кийинки са, зәл, во тамгалары эки тиштин ортосуна тил тиштелген абалда окулат. Са, за, во. Са, за, во. Вону оозду толтуруп айтабыз. Кийинки тамгалар син, за, сод. Үстүнкү маңдайдагы тишке тил тийген абалда окулат. Са, за, со. Сод, со. Ал эми дәл, та, то кадимкидей эле д тамгасын, т тамгасын чыгарган жерден окулат. Болгону гана то тамгасын оозду толтуруп жоон окуйбуз. Кийинки ро, нун кадимки ыры тамгасын чыгарган жерден чыгат. Таңдайга жетпеген жерде ортолукта. Ро, нун, р, н. Кийинки тамгалар жим, я, шин. Жим, я, шин бул таңдайга дагы жетпеген жерде, тиштерге жетпеген жерде ортолукта окулат. Мисалы, я. Өзүңүздөр сезгендей, я тамгасы ушул жерден чыгат. Жим тамгасы дагы, шин тамгасы ушул жерден чыгат. Ал эми кийинки тамга коф, каф булар таңдайдан чыгуучу тамгалар. Коф жоон тамгага кирет, каф жумшак тамгага кирет. Коф таңдайды бир аз кырып окуйбуз. Коф. Ал эми каф жумшак окуйбуз. Каф деп. Кийинки тамгалар гойн менен хо. Хо менен гойн тамгасы таңдайга жетпеген жерде кекиртектен өйдөрөөк жерден чыгат. Гойн, хо, го. Эч качан хо тамгасы же болбосо го тамгасы хо деп таңдайдан кырылып чыкпайт. Эгерде ошентип окуй турган болсоңуз, Куранды катаак окуган болуп эсептелинип каласыз. Хо, го. Ал эми кийинки тамга айн, ха. Кекиртек кысылган абалда чыгат. Айн, ха, айн, ха, айн, ха, айн. Кийинки тамгалар алиф, вау, я. Булар созулма тамгаларга кирип кеткени үчүн дагы булар кадимкидей эле созулма тамгаларга кирет. А, у, и сыяктуу. Кийинки хамза. Хамзаны дагы кийинки сабактарда өтөбүз. Хамза алифтин үстүнө жазылуучу аракеттерге жардамчы белги. Жарылып чыгуучу белги. Бул жерде кадимкидей эле а эмес, а. Жарылып чыга турган жер. А, и, у. Жөнөкөй хамзасы жок окуй турган болсок, а, и, у болуп окулат. Кийинки тамгасы ха. Эч кандай тамактарды кыспай, жумшак абаны алып чыккан абалда окуйбуз. Ха. Киндик аркылуу окуйбуз. Киндиктен абаны чыгарабыз. Ха.